Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын 11-чи пленардык отуруму бүгүн Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында өтүп жатат. Отурумга уюмга мүчө өлкөлөр Өзбекстан, Казакстан, Венгрия, Түркменистан, Азербайжан өлкөлөрүнүн парламенттик делегациялары катышууда. Күн тартибинде бир канча актуалдуу маселелер, парламенттик аралык мамилени чыңдоо, ишкерликти колдоо сыяктуу темалар талкууланат. Аны менен катар бир катар документтерге кол коюлар айтылууда. Иш-чарага катышуу үчүн Кыргызстанга Казакстандын мажлисинин төрагасы Ерлан Кошанов жана Азербайжандын улуттук жыйынынын төрайымы Сахиба Гафарова, Туркиянын улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп, Өзбекстандын Олий мажлисинин төрайымы Танзила Нарбаева баштаган делегациялар келип, аларды жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов тосуп алды. Жолугушуунун алгачкы бөлүгүндө Түркпанын кеңешинин жыйыны өткөрүлдү. Анда Казакстан мажлисинин төрагасы Ерлан Кошанов сөз сүйлөп, Түркпага төрагалык кылуу милдетин Кыргызстанга тапшырды. Өз кезегинде жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов отурумга катышуу үчүн келген жалпы конокторго ыраазычылык билдирип, Түркпага төрагалык кылуу милдетин кабыл алды. Андан соң катышуучулар Түркпанын 11-чи пленардык отурумуна чогулушту. Алгач жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов сөз сүйлөп, Түркпанын мамлекеттер ортосундагы мамилени бекемдөөгө кошкон салымы чоң экенин баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши өзүнүн ишмердүүлүгүндө түрк дүйнөсүнө өзгөчө маанилүү болгон маселелерди алга жылдыруу үчүн Түркпа мүчө парламенттердин ортосундагы кызматташууну мындан ары бекемдөөнү улантат. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы башка ассамблеялар менен кызматташтыгын өнүктүрүү алкагында боордош Өзбекстан, Түркменистан жана Венгрия парламенттери менен келечектүү мамилелерди канааттануу менен баса белгилеп кетмекчимин. Урматтуу делегация башлары, урматтуу кесиптештер. Түрк мамлекеттери уюмунун алкагында өзгөчө олуттуу экономикалык долбоорлорду жана көп тараптуу кызматташууну ишке ашыруу экономикалык өнүгүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Күн тартибине ылайык түрк тилдүү мамлекеттердин алака катышын чыңдоо, уюмдун логотипин бекитүү жана эң маанилүүсү түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы аталышын өзгөртүү маселеси талкууланды. Боордош мамлекеттердин парламенттеринин башчылары баяндама жасап, парламенттер аралык бирикмелердин башкы катчылары сөз сүйлөштү. Жыйыныбызда Азербайжан, Кыргызстан, Мажарстан, Өзбекстан және Түркия бауырлары менен бирге парламенттик дипломатия сенім мен серіктестіктің негізі тақырыбына талқылау мүмкіндігіне қуаныштымын. Парламенттік дипломатияның халықаралық саясаттағы орны ерекше. Бүгінде оның мүмкіндіктерін түрлі халықаралық платформаларда ортақ мүдделерімізді ілгерілету және түрк әлемінің бірлігі мен ынтымағын арттыру үшін пайдалану өте маңызды. Түрк әлемінде біздің халықтарымызды сан ғасырлық ортақ тарихымыз және бауырластық қатынас байланыстырып отырғаны белгілі. Біздің мүддеміз ортақ. Басты мақсатымыз Еуразия кеңістігінде тұрақтылық пен қауіпсіздікті сақтай отырып, болашаққа бағытталған мызғымас берік байланыстарды дамыту. Осы жолда бүгінгі бас қосуда салиқалы ойлар айтылып, тың бастамалар көтерілетініне сенімдімін. Өз кезегинде Азербайжан улуттук жыйынынын төрайымы Сахиба Гафарова түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташтыгы саясий, экономикалык, маданий жана башка багыттарда алгылыктуу иштерди жүзөгө ашырууга себеп болуп жатканына токтолду. Təşkilatımızın öhdəsinə düşən missiyanın yerinə yetirilməsi işinə töhfə verəcəkdir. Алгач бизге меймандостугун көрсөтүп, жогорку деңгээлдеги иш-чараны уюштурган Кыргыз Республикасынын президентине жана жогорку кеңештин төрагасына ыраазычылык билдирем. Биздин ассамблея көп жылдан бери өз ишин улантып келүүдө. Албетте, бул аралыкта боордош өлкөлөрдүн кызматташтыгы бекемделип, бир топ аракеттер жасалды. Азыркы учурдагы дүйнөлүк кырдаалга байланыштуу парламенттер жана өкмөттөр аралык мамилелердин бекем болушуна мындай уюмдардын салымы чоң. Андыктан биз кайсыл багытта болбосун соода, экономикалык, гуманитардык жаатта кызматташуу потенциалын дагы да болсо көтөрүүбүз абзел. Və əməkdaşlığın vacibliyini ön sıraya çıxarır. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар учурда болуп жаткан олуттуу көйгөйлөргө токтолуп, аларга каршы уюм менен биргеликте иш-аракеттерди күчөтүү керектигин belgileşti. Türk dünyasının ortak geleceği için yaptığımız çalışmaları ele almak
Биздин уюмдун алдында саламаттыкты сактоо, экономика, билим берүү, туризм жана башка бир топ тармакта жасай турган жумуштарыбыз бар. Өзгөчө өлкөбүздүн коопсуздугу үчүн терроризмге каршы так иштерди жасашыбыз керек. Эсиңиздерде болсо, 2016-жылы 15-июлда биздин өлкөгө террор уюму төңкөрүш жасоо аракеттерин кылган болчу. Ал уюм биздин баалуулуктарыбызды бурмалап, жаштарыбызды терс жакка бурууга аракет кылган. Тилекке каршы мындай террор уюмдары Туркияда эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы өз ишмердүүлүгүн улантууда. Андыктан биз бул иш аракеттерге каршы birgelikte iş alıp barışımız gerek. Başkanı Sayın Talant Mamitova da görevinde başarılar diliyorum. Отурумдун жыйынтыгында катышуучулар бир канча протоколдорго кол коюшту. Түркпа катчылыктын 2023-жылга карата бюджеттик долбоору бекитилип, түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы аталышы түрк мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясы аталышына өзгөртүлдү. Ал эми кезектеги 12-чи пленардык отурум Туркияда болоору айтылды. Эске салсак, Түркпа, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан жана Туркиянын парламенттеринин кызматташтык уюму болуп саналат. Гүлдана Момунова, Алымбек Бейктурганов, Регион телеканалы, Чолпон Ата шаары.